Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалай Гүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, 2020 жыл бардык тармактар үчүн өтө оор болду. Кыргызстанда жылдын жаңырышы менен пандемия кулаш жайып, өзүнүн таасирлерин көрсөттү. Башка өлкөлөр сыяктуу эле экономикада кыйынчылыкты тартып жаткан учур. Ошондой болсо да айрым мекемелер өз ишмердүүлүгүн жаңы пландарды коюу менен аларды аткарууда жаңылыктарды киргизип, келечекке негиз боло тургандай иштерди аткарып жатканын биз түз эфирлерде талкуулап сиздерге сунуштап жатабыз. Өткөн уктурууларда мамлекеттик кадр кызматынын иши боюнча дагы биз маалымат бергенбиз. Бүгүн дагы жылды жыйынтыктоо мезгилинде мына ушул мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызматты жана муниципалдык кызматты жакшыртуудагы аракеттери, Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу маселесине байланыштуу кандай сунуштарды иштеп жатышат, мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу жана даярдоо жаатында эмнелерди жасашты, кандай долбоорлор, программалар жүзгө ашырылып жатат. Мына ушул жагдайда биз да бүгүн ушул актуалдуу маекте сөзүбүздү улантабыз. Мен сиздерге биздин студиябызга келген меймандарды тааныштырып кетейин. Мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн башчысы Аттокуров Алмаз Анарбекович, ошондой эле мамлекеттик кадр кызматынын эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы Исраилов Медербек Таалайбекович. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу радио угуучулар, актуалдуу маек түз эфирде өтөрүн билесиздер. Телефондорду дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. 39 21 90, 39 19 33 телефондор. Ошондой эле бизди биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан түз көрүп угуп атасыздар. Андыктан видео аркылуу көргөн мына ушул жагдайда дагы бул жакка дагы комментарийиңиздерди жазып калтырсаңыздар болот. Анда сөзүбүздү баштай берели. Мына ушул жумада ушу бизге келген маалымат боюнча сиздерде мамлекеттик жарандык кызмат анан муниципалдык кызмат боюнча кеңештин кезектеги жыйыны болот экен. Биз билгендей мамлекеттик кадр кызматы бул ошол аталган кеңештин аткаруучу органы болуп эсептелесиздер. Андыктан Алмаз мырза, сиз айтсаңыз, кандай маселелерди коюп жатасыздар? Мына бул октябрь 4-5 октябрдан кийинки окуядан кийин бул кеңештин курамы өзгөрүлдүбү? Ошол кеңештин катарын кимдер толуктап атат? А дегенде ушул боюнча маалыматтан баштасаңыз. Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Биринчи кезекте кыргыз элин жана биринчи радионун эмгек жамаатын кирип келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетмекчимин. Ушул жаңы жылда кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн өнүгүүнүн, өсүүнүн, тынччылыктын жылы болушун каалап кетмекмин. Сиз белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекетибизде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш түзүлгөн. Бул кеңеш мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясын калыптандыруучу жана мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кесиптик кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүүчү коллегиалдуу орган болуп саналат. Ошондуктан кеңеш мыйзамга ылайык 9 мүчөдөн турат. Бул кыскача мен айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттары, 2 депутат, бул бирөөсү ошо коалициялык көпчүлүктүн бир өкүлү, экинчиси жанагы коалициялык азчылык, оппозиция деп коебуз, оппозициянын бир өкүлү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан аныкталуучу ошо бир кызматкер, өкүл. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 2 өкүлү. Дагы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы же төрагасы тарабынан аныкталуучу Жогорку сотунун судьясы. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 2 өкүлү кирет. Бул жергиликтүү өзүнүн өз алдынча башкаруу жана союзу бар. Союз тарабынан аныкталат. Бул бир айыл өкмөт башчысы жана бир шаар мэри. Эми мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык боюнча кеңеш бул мамлекеттик кадр кызматы бул кеңештин аткаруучу органы болуп эсептелет.
бул кеңештин ишин уюштуруу жагынан, методикалык жана башка жагынан камсыз кылууну биз ишке ашырабыз. Жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекет бул ушу мамлекеттик кадр кызмат болуп саналат. Биз түздөн түз ошол кеңештин ишин камсыз кылабыз. Анын ичинде мен өзүм жеке ошо кеңештин катчысы болуп эсептелемин. Быйыл ушул 2020 жылы ушу бүткүл дүйнө жүзүндө болуп өткөндөй эле жана пандемия Кыргызстанга дагы өз алакасын тийгизди. Бирок биз ага карабастан кеңеш өзүнүн ишин улантты. Кеңештин отурумдарында өзгөчө мындай ушу мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат жаатында бир топ маселелер каралды. Бүгүнкү күнгө чейин пандемияга карабай, башкага карабастан кеңеш өз ишин жигердүү улантып келүүдө. Алмаз мырза, дагы бир суроону мен улантайын деп атам да. Мына ушул үстүбүздөгү жыл 2020 жылы 17 декабрда менимче ушул сиздердин кадр кызматы, муниципалдык кызматтагы актуалдуу маселелер деген темада бир семинар өткөрдүңөр окшойт да. Анан бул иш чара 2 күнгө созулганын биз дагы маалымдадык. Кандай сунуштарды бердиңиздер, эмнелер талкууга алынды, анан кандай сиздерге да кандай сунуштар айтылды бул жагдайда? Анткени бул суроо жооп иретинде болуп кызуу бир талкууну жаратты окшойт. Эмнелерди алдыңыздар? Мен ал жолугушууда тилекке каршы болгон эмесмин, бирок мен билем ал жакта ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү болушкан. Ал жакта ошо бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кызматты өнүктүрүү жаатында биздин жанагы жүргүзүп жаткан саясатыбыз боюнча көптөгөн суроолор болду, талкуулар болду. Өзүңүз билгендей, бизде ушу 5 октябрь күнү жанагы элдик толкундоо болуп, бийлик алмашты. Андан кийин мамлекеттик кадр кызматы эле эмес, бүткүл мамлекеттик органдар уже мындай жаңы форматта иш алып барууну көздөп бүгүнкү күнү иштеп келатышат. Биздин мамлекеттик кадр кызматы ишмердүүлүгү жөнүндө айтсам, бүгүнкү күнү биз тараптан ушул мамлекеттик кызматты, муниципалдык кызматты жөнгө салган бүт укуктук ченемдик актыларга бир нече өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жумуштар жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин биз өзүбүздүн сунуштарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жөнөттүк. Жанагы ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Жапаров тарабынан бизге коюлган тапшырмаларды биз бүгүнкү күнү аткарып келүүдөбүз. Тагыраак айтканда, бул ошол бүт мамлекеттик органдардагы жанагы конкурстук комиссиялардын курамын жаңыртуу боюнча. Ал комиссиянын курамдарына жаштардын өкүлүн киргизүү же болбосо ошол системада иштеп кеткен ветерандарды киргизүү боюнча жанагы квалификациялык эмеси жогору, дарымети жогору ушундай бүткүл тармакта кишилер бар. Ошолорду комиссиянын курамына киргизүү боюнча бир топ иштерди алып бардык. Азыр жанагы карьералык резервди түзүү боюнча биз абдан жакшы иш алып барып атабыз. Улуттук резервди түзүү боюнча бизде бүгүнкү күнү мына жанагы документтерди кабыл алуу этабы бүттү. Ушу январь айында бизде ушу аларды тестирлөөдөн өткөзүү пландаштырып жатат. Жана ошондой эле иштери башталат экен да. Жалпысын алганда ошо мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка жана Конституциянын 52 беренесине ылайык бул ар бир адам мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кирүүдө бирдей укукка ээ да. Ошол Конституциянын талабын аткаруу максатында бүгүнкү күнү биз мамлекеттик кадр кызматы ушул жарандарыбызга, жаштарга, өзгөчө билимдүүлөргө ушул мамлекеттик же муниципалдык кызматка кирүүдө бирдей шарт түзүү, жанагы тааныш, тууганчылык, башка принциптер менен эмес, ушул конкурс аркылуу баардыгына бирдей шарт, ачык, айкын мындай жол менен кирүүнү камсыз кылуу жаатында биз иштерди алып барып атабыз. Анан азыр мен кимге Бедербек Таалайбековичке сөз берерден мурун дагы бир суроону дагы берип кетейин.
жана мамлекеттик органдарда конкурстук комиссиялар бар деп атпайсыңарбы? Анан азыр алда комиссиялардын курамы өзгөрүлүп атат да. Эмне себептен муну өзгөртүүгө алып келип атасыңар? Буга эмне негиз болуп атат? Буга чейин өзүңүздөр билгендей мыйзам боюнча мыйзамда норма бар, бирок эмнегедир баягы кээ бирки кызмат орундарына ушундай биз мамлекеттик кадр кызматында иштеп жүрүп билебиз, ошол конкурстун жыйынтыгы менен нааразы болгон адамдардын эмеси көп болчу да. Ооба. Баягы нааразычылыгы көп болчу. Ошондой эле бул нааразычылык коомчулук тарабынан дагы көтөрүлүп аткан болчу. Өзгөчө бул баягы жетекчилик кызмат орундарга ошол элдин талабы ушундай болчу да, жанагы мамлекеттик кызматка бул конкурс жөн эле баягы формалдуу түрдө өткөзүлөт деп бул конкурска эч кимдин андай ишеними жок болчу. Ошол үчүн ушундай талап коюлду окшойт бизге. Анан биз ал тапшырманы аткаруу боюнча иш чараларды иштеп чыгып, ошонун негизинде анан бүт мамлекеттик органдардагы бүт конкурс комиссиянын курамдары жаңыртылды. Алардын ичине ошо мен айтып өткөн жаштардын өкүлдөрү киргизилди. Ошол чөйрөнү жакшы билген ветеран профессионал адамдар бар. Ошолорду киргиздик. То есть биз ойлойбуз, комиссия ачык, айкын өзүнүн ишин алып барса, ал жакта билимдүү, квалификациясы жогору кишилер болгон болсо, албетте конкурс ачык, мындай мыйзамдуу өтөт, эч кимдин укугу бузулбайт, ошол эле конкурсанттардын укугу тебеленбейт деген биз ишеничтебиз. Медербек Талабекович, мына сиз жетектеген бул эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы, кадр кызматында. Мен ушул жагдайда бир суроодон баштайын анда. Мына сиздерде ушул мамлекеттик кадр кызматы, ушул мамлекеттик кызматкерлерге, анан кийин муниципалдык кызматкерлердин ишин жакшыртуу боюнча бир топ сиздер дагы бир иштерди аткарасыздар. Мисалы үчүн мамлекеттик баягы бир ошол жактан бир суроо талаптар түшкөндө, же болбосо мамлекеттик бир буйрутма деп коет экенбиз да. Мына ошол жагдайда дагы силер өзүңөр ушуну карайсыздар да. Бул мамлекеттик буйрутма деген, мисалы үчүн биздин угармандарга мындай бир так болуш үчүн муну кандай түшүндүрсөк болот? Мисалы үчүн бул жагдайда бул функциялар эмнени аткарат? Саламатсыздарбы, рахмат берген сурооңузга. Абдан аябай кызыктуу суроо болду. Мамлекеттик буйрутма деген эмне? Мамлекеттик буйрутма деген бул бир жылдык календарлык план мамлекеттик кызматкерлерди окутуу боюнча. Ал ошол бир жылдык планда эмнелер кирет? Ал жака бир жылдын ичинде кимдерди окутабыз, алардын саны, кайсыл жакта окутабыз жана эмнелерди гана окутабыз аларда. Ошол буйрутманы алып атканда сиздер эмнени көбүрөөк карайсыңар бул буйрутмадачы? Бул буйрутма эмненин негизинде түзүлөт? Бул буйрутма бул керектелүүчүлөрдүн, биз мисалы жылдын башында, жылдын ортолорунда мамлекеттик органдарга жана өз алдынча башка органдарына биз кат жөнөтөбүз. Сиздердин кийинки жылкыга кайсыл тармак боюнча окууну каалайсыздар, же болбосо эмне боюнча сиздерди окутуш керек деп керектөөчүлөр. Биз аларды топтоп алгандан кийин биз карап чыгабыз, алардын тиги мында орусча айтканда запросторун карап чыгып, анан кийин биз бир жылдык календарлык план түзөбүз. Көпчүлүгүндө мондай запростор бар экен, ушул тармак боюнча окутайлы деп туруп, ошол тиги мамлекеттик буйрутманы түзөбүз. Ал мамлекеттик буйрутманы Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекитет. Ал мамлекеттик буйрутмага андан тышкары дагы биздин тиги өкмөт ар кандай маселелер боюнча программаларды, стратегияларды кабыл атпайбы? Ошол стратегияларды, программаларды ишке ашыруу боюнча дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуудан өткөзүш керек. Ошол багыт боюнча дагы ал ушул программаларды дагы киргизип, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окуудан өткөзүп даярдайбыз. Мамлекеттик буйрутмада бул эки бөлүктөн турат. Бул биринчиси кайра даярдоо, экинчиси бул квалификациясын көтөрүү. Кайра даярdoого кимдер кирет? Кайра даярdoого бул университеттерди жаңы бүтүрүп, же болбосо жеке сектордон келип,
жеке менчик сектордон келип мамлекеттик кызматка келгендер бар эмеспи, биринчи жолу келгендер. Ошолорду кайра даярдоо курсун өткөзөбүз. Кайра даярдоонун экинчи бул бөлүгү болсо бул катардагы мамлекеттик кызмат катардагы кызматчы болуп туруп, анан кийин бөлүм башчы же болбосо баш кармактын башчысы болот го. Аларга биз стратегиялык менеджмент боюнча дагы курсту өткөзөбүз. Кайра даярдоо курсунан. Квалификациясын көтөрүү боюнча бул жакта биз юристтерди өзүнчө окутабыз, кадр бөлүмүндө иштеген кызматкерлерди, финансисттерди, бул баягы менеджмент боюнча, стратегиялык менеджмент боюнча ушундай баягы биздин бир канча курстарыбыз бар. Курстар ар жылы өзгөрүп турат. Ошол багыт боюнча квалификациясын көтөрүү боюнча иш чаралар өткөрүлөт. Мисалы 2020 жылга эмнелер, мисалы үчүн мына сиздер жылда эле ошол мамлекеттик буйрутманы алганда анализдеп көрүп атасыздарбы? Жылда мисалы үчүн ошолор мындай бир суроо талаптар өзгөрөт бекен, эмне керек экен деген анализ барбы? Ооба, өзгөрүп турат. Биз анализдеп турабыз. Суроо талаптар да өзгөрүп турат. Бирок көбүнчөсү тиң болгондо баягы бизде неме болуп атпайбы? Орусча айтканда баягы текучка кадров деп коет го. Кадр бөлүмүндөгүлөр эле ошо биз деле кайра эле кадр бөлүмүндөгүлөрдү окутуп бергиле, же болбосо финансисттерди окутуп бергиле деп, же болбосо баягы муниципалдык кызматкерлер, жер-жердеги тиги биздин региондо кызматкерлер баягы жер маселеси боюнча ошол боюнча окутуп бергиле деген болот. Анан кийин акыркы могу 2019-2020 жылдагы аябай баягы талап көп болду. Баягы санариптештирүү жылы болбодубу 2019 жылы, 2020 жылда. Ошо санариптештирүү жылы курстарын дагы биз ушул жылы өткөздүк. Биз айта кетсек, жылына 3000-ден 4000-ге чейин мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды окутабыз да. Бирок могу 2020 жылдын пандемияга байланыштуу бюджеттик бизде дагы өкүнүчтүү баягы кыскартуулар болду. Биз 2020 жылы 3500 кызматчыны окутушубуз пландалган эле. Бирок тиги баягы бюджеттин тартышына байланыштуу 300га жакын эле адамды окута алдык. Окутуп калдык. Калган 3200 адамды биз окута албай калдык. Бирок бул 3200 адам кийинки жылкыга дагы планга киргизип атабыз. Буюрса, каражат маселеси чечилип калса, кийинки жылдагы буларды биз окуудан өткөзөбүз баарын. Кайсы долбоорлордун негизинде ишке ашат анан? Ушул силердин окуудан өткөндөн кийин эмне өзгөрүүлөр болот ушул? Сиздерде барбы ушундай дагы бир бул эми буга дагы мындай бир байкоо жүргүзөсүздөр да? Бунуңуз аябай кызыктуу суроо болду. Жыйынтыгын бериш керек да. Баягы көп айтышат, окутуп атасыңар, эмне жыйынтык болобу, болбойбу деп. Биз мындай нерсе кылабыз. Окуу курсу бүтөт го. Бүткөндөн кийин ошол эле замат анкетирование кылабыз. Анкетирование кылып туруп, силер бул курс силерге пайдалуу болдубу деп берген мугалим баягы тренер силерге жактыбы, жаккан жокпу, канааттандырган жокпу, ошо анкеталарды топтоп алабыз. Ал өткөндөн кийин биз аларды топтоп анализ кылабыз. Бирок ошол эле адам 6 айдан кийин же болбосо 1 жылдан кийин дагы кайра эле тиги неме кылабыз. Ошол адамдарга анкета жиберип, силер баягы алган билимиңерди иш жүзүндө, практика жүзүндө аткара алдыңарбы, аткара алган жоксуңарбы, силерге могу пайдалуу экен, пайдалуу эмес экенби деп. Бул баягы 1ден 5ке чейин баягы 5 баллык шкаладан турат. Биз баягы акыркы жолу могу тиги немеде адашпасам могу пандемияга чейин февраль айында кылганда биздин тиги орточо балыбыз 4,2. Мындай айтканда ушундай болду, 4,2 көрсөткүч болду. Бул деген 5 эмес, абдан жакшы бардык эле ишке ашырып атат деген эмес. Анан кийин бул өтө жаман дагы эмес. Кандайдыр бир деңгээлде бул алган билимин ишке ашырып жатат. Ооба, ал жакта ар кандай проблемалар дагы бар. Мисалы тиги айтканда, эми тиги курстарды өткөзгөндө көбүнчөсү университеттин тиги мугалимдери өткөзөт да, мисалы баягы мамлекеттик кызматчыларга. Бирок мамлекеттик кызматчылардын талабы кандай? Алар практика жүзүндө бизге практикалык билим бергиле, биз университеттеги билимдерди биз окуганбыз, биз буларды бизге мындай айтканда пайдасыз болуп калат дейт. Биз андан кийин мамлекеттик кызматта иштеп сабак бере алган кызматчыларды тартып атабыз. Бирок мындай айтып кетиш керек, практика жүзүндө
баарын билип туруп, бирок башка бирөөгө үйрөтө албайт дагы экен да. Ушундай учурлар дагы болот. Мисалы, мен мисалы баардык нерсени билсем, бирок башка бирөөгө үйрөтүп 20-30 адамга аудиторияга иштеш, бул дагы өзүнчө бир мындай кыйынчылыкка турат экен кээ бир адамдарга. Бирок биз мунун үстүнөн иштеп атабыз. Бизде ушул проблема бар, бирок биз азыр көбүнчөсү ошо университеттерден болобу же болбосо кызматчыларды, мамлекеттик кызматчыларды алып туруп, ошо региондорго жиберип, же ошол эле Бишкекке, ушул эле Бишкекке ушулар барып өзүн билген билимин үйрөтсүн деген немеде болуп атабыз. Эми сиздер айткандай, албетте пандемия бул жагдайга дагы таасирин берди. Бирок ошондой болсо дагы азыр эмне мындай бир мүмкүнчүлүк бар. Бул мындай бир кыйынчылыктан чыгуунун жолдору. Мисалы үчүн ошол эле санариптке байланыштуу онлайн түрүндө дагы окутууну сиздер колго алгансыздар да. Ошо онлайн түрүндө балким эми пандемия азыр качан бүтөрүн да билбейбиз да. Бул окууларды онлайн форматында улантасыздарбы же кандай дагы бир жаңы бир ыкмаларды колго аласыздарбы? Азыр бир угарманды кабыл алып койсок, сиздер угуп койсоңуздар, анан угатабыз, сиз эфирдесиз. Бешинчи элемент төрөкан. Мисалга ала турган болсок, ушул мамлекеттик кадр кызматынан тышкарыдагы чет мамлекеттен келген мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан да, тренерлер тарабынан да окутулат. Ошолордун баардыгын чогултканда ар бир кыргыз эмдигичи кандидат наук болуп калыш керек эле. Булардын өткөрүп аткан окууларынын сапасыздыгынан улам бүгүнкү күндө элдин саясий билими дагы, экономикалык билими дагы төмөн боюнча калууда. Жакында Айчара министрлигинде айтып атат. Мен замды шайладым дейт. Кадр кызматынан өткөн жок. Экинчиси сүт палатасын түзүп атабыз деп айтып атат. Кадрларды оптимизация, жаналарды азайтуу жөнүндөгү программалары качан иштейт булардын? Же эч кандай иш бүтүрбөй эле кадрларды санын көбөйтүштүн аракети болуп атабы? Бүгүнкү күндө президенттин аракети кадрларды бекемде сактап, диктаторларды, эксплуататорларды көбөйткөндө кандай кызыкчылыгы бар? Кадрлар оптимизация болбой иш керек. Алимов. Рахмат, Алимов агай, жакшы маанилүү суроого биз да келгенбиз ушул оптималдаштыруу жаатындагы. Сиз дагы кошуп кеттиңиз. Мынакей, кандай дейсиздер бул иши? Агайдын. Мен жооп берип койсом. Сапатына дагы көңүл бурулбай атат деген жагдайда. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ушул мамлекеттик органдардын санын кыскартуу боюнча, алардын ишин оптималдаштыруу боюнча атайын токтом чыккан. Менин билишим боюнча 3 жумушчу топ иштеп жатат. Бүгүнкү күнү бул жанагы экономикалык тармак боюнча, дагы 2 башка тармак боюнча. Бул жумушчу топтор өз жумушун аяктап чыккандан кийин, албетте өкмөт тарабынан бир чечим кабыл алынат. Албетте мамлекеттик органдар жанагы укрупнение деп коет, бириктирилип, алардын функциялары, жанагы дублирующий функциялары да каралышы мүмкүн. Бул багытта өкмөт тарабынан жумуш жүрүп атат. Ал жумушчу топтун ичинде мамлекеттик кадр кызматындагы өкүлдөр бар. Биз тараптан дагы өз сунуштарыбыз берилген. Ал эми Айыл чарба министрлигинин орун басары боюнча бул кызмат орду жана өзгөчө тартипте дайындалуучу кызмат орду болуп эсептелет. Ошондуктан мамлекеттик кадр кызматы азырынча биз бул өзгөчө тартипте дайындалуучу кызмат орундары боюнча биз мындай укугубуз жок да киришкени. Бирок бүгүнкү күндө жалпысынан ушу 1000ден ашык кызмат орундары бар. Бул баягы ушул түз дайындоо деп коет да, өзгөчө тартипте дайындалуучу ошо кызмат орундары. Биз ал жактарга дагы ошол жанагы мен сөзүмдүн башында жана айтып кеттим, карьералык резерв аркылуу, улуттук резерв аркылуу ушул конкурстун негизинде жумушка орноштуруу боюнча биз ушул багытта иш алып барып атабыз. Себеби түз жанагы особый назначение болгондо ошол эле жанагы тууганчылык, башка маселелер баягы көп басымдуу болуп кетип атат да. Орун алып атат. Анан билимдүүлөр баягы калып калып атат. Ошондуктан бул багытта жумуш жүрүп атат. Негизи буга чейин окутуу иштеринен кийин ушунун натыйжасы эмгиче саясий жагынан болобу, экономикалык жагынан болобу,
Эми муниципалдык кызматкерлер баардык тараптан мындай бир булар мындай бир кабардар болуш керек, ал боюнча дагы билимдери калыптаныш керек да. Ал эми айтпайбы, мына сапат жагынан дагы эмгиче булар кандидаттыгын жактай турган учурга келди эле депчи. Анткени мамлекеттик кадр кызматы бүгүн же кечээ эле окууларды уюштуруп аткан жоксуңар да, жылда эле уюштурасыздар. Ушул мындай бир натыйжасын бербей аткандай суроо бербедиби? Сиз кандай дейсиз, Бедербек мырза? Бул суроо мындай аябай кызыктуу суроо да. Бул кайсыл жакка барбайлы мындай натыйжа болот а болгон жокпу деп. Мисалы мондай кылып туруп кайсыл жакта биз натыйжаны көрсөк болот. Мисалы сондор бар эмеспи бизде? Сондордо баягы балдар кыздар иштеп баягы тейлеп аткан болот. Эгерде мисалы ошол сондогу кызматкер мурун баягы окуудан мурун саатына дейли, мисалга айтсам, саатына бир 15 адамды тейлей турган болсо, окуудан өткөндөн кийин бул 15 эмес 20 адам болсо, бул окуу баягы адамга натыйжасын берген жокпу деп баягындай кылып айтсак болот да. Бизде мисалы бул мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу, бул өзүнүн баягы функциясын аткарып атат, бирок бул эмени баалаш экономикалык болобу, башка жактан болобу баалаш бир аз кыйынга турат. Кээ бирки баягы кесиптер бар, аларды оңойло бааласа болот, кээ бирлерин бар бир аз кыйынга турат. Мен мисалы Японияга барганда дагы ушул боюнча да 2 жыл окуп, ал жакта дагы диссертацияны жактаганда дагы япондордун дагы сурап, ушул боюнча кантип баалайсыздар деп алар айтты. Муну баалаш аябай кыйынга турат. Көптөгөн акча кетет муну мындай изилдөө жүргүзүү дагы. Биз ишенебиз, ушул баягы биз окутуп аткан билимдер кандайдыр бир пайдасын алып келет деген мааниде айтты да. Жана сиз онлайн окутуу боюнча да айтып өтпөдүңүзбү? Биздин баягы келечектеги планда буюрса могу алдыңкы 4-5 жылдын ичинде биз буюрса онлайн форматтагы окууга өтүшүбүз керек бара-бара. Бул ошондо кандай болот? Ар бир мамлекеттик же муниципалдык кызматчы болобу, мисалы Бишкекке же Ошко барбай эле, же район борборлоруна, облус барбай эле, телефондон же болбосо компьютерден кирип туруп эле бир курсту ачып туруп эле ошол жактан эле курсту алып туруп эле мисалы курсту өтүп алат. Видео тармагында болобу, интерактив тармагында болобу, аудио тармагында окуп, ошол жактан эле тест тапшырат. Тест деген сертификаты электрондой болот. Бизде атайын портал иштелип чыккан. Уже бардыгы да бизде бир маселе болуп жатат. Бул баягы контент маселеси болуп жатат баягындай. Ошондой баягы интерактивный түзгөн курстар Кыргызстанда мындай жок эсе. Бизде 2 гана азырынча 2 курс бар. Бирөөсү антикоррупциялык саясат боюнча бир курс, экинчиси болсо баягы биздин партнерлор ООНдон биргелешкен бул уюму бизге биргеликте жасадык. Бул дискриминациялоо туура эмес деген бир курс жасадык. Аны биз теңеме кылып туруп, биз порталыбызга do.gov.kg ошол жака жайгаштырып койдук. Ал курска бир эле мамлекеттик же муниципалдык кызматкер эмес, ар бир каалаган жаран кирип ошол курсту өтсө болот. Сертификат алса дагы болот. Электронный сертификат. Эми бизде Асылбек Асанов дагы жазып атат, илимдүү билимдүүлөрдүн таттыктуусун тандаш керек, аттестация жолу менен тандоону сунуштап аткан экен. Facebook аркылуу жазды. Бизде угарманыбыз да бар байланышта, азыр угалы. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бул немеге окутуучу, бул ким, мен башынан укпай калдым да радиону. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрү. Кадр кызматы аябай керектүү адам экен мамлекет үчүн. Мен өзүм жеке оюмда бизде убагында университетте политэкономиянын, экономика, социализм, капитализм деп өттү элек да. Азыр биз капитализм убагында жашап атабыз. Анан социализм убагында пландуу экономика болгон да. Анан баягы мамлекетти түзүүчү атабыз айтканда, учет болмоюнча мамлекетти күчтөнтүп куруу мүмкүн эмес деп. Бизде мамлекетте биздин азыркы мурунку коммунисттер, патриоттордун ою боюнчачы, ошолордун атынан сүйлөп атам мен. Күчтүү мамлекетти куруу мүмкүн эмес. Ар ким өз чөнтөгүнө тартып, өздөрүн байытып эле ушундай абал болуп атат да, тутуп атат мамлекетти. Эгерде учетты централизованный кылып туруп, азыр жана цифровизация андай болуп атпайбы? Ошону бир колго алып туруп,
ушундай мыкты специалисттер даярдабайсыздарбы айланайындар? Единый учет, чтобы ар бир тыйын мамлекетте көзөмөлдө турса, эл да билсе ошол көзөмөлдө турган, чөнтөккө кетпей турган кылып. Ошондой учетту уюштуруңузчу айланайын. Эки дүйнөдө ыраазы бололу. Рахмат, бизди укканыңызга, сунушту айтканыңызга рахмат да. Негизи Алмаз мырза, мамлекеттик ушул азыр бул эжекенин дагы оюн дагы айтыңыз. Мына негизи мамлекеттик кызматты жакшыртууда бир дүйнөлүк иликтөөлөр дагы мындай колго алынат экен да. Мамлекеттик башкаруу сыяктуу институттарды өнүктүрүшүбүз керек. Анан жанагындай мамлекеттик кызматтын трендтеринин катарында жанагы адистерди тандоого өзгөчө көңүл буруш керек. Мына анан көп нерсе ушул кызматкерлерге байланыштуу болот, ошондуктан буга өзгөчө көңүл буралы деп. Ошентип мындай бир кадр кызматынын маанисин мындай жогорку экендигин белгилешет экен да. Бул сиздер дагы балким ошо башка өлкөлөр менен кызматташууда ушул жагдайларда карашыңыздар мүмкүн да. Мына эжеке айтып атат, мамлекеттик башкаруу ушул институттардын бир сунушун айтып атат да. Бирдиктүү бир дайыма мындай бир катталып туруш керек, көрүнүп туруш керек, эсептеген болуш керек баардык нерседе. Ошондо мындай бир элдин да көзөмөлүндө болот деген пикиринде. Кандай дейсиздер? Эми мамлекеттик кызматта бул эжекебиз айтып кетти, тиги комсомол убагында ушундай мурун баары так болчу депчи. Эми азыр деле баягы заман башка, бирок бүгүн жанагы билимдүү адистердин заманы да. Биз билимдүүлөрдү ушу жана өзүнүн ишин мыкты билген адистерди жумушка тарта турган болсок, аларды кызмат менен камсыз кылсак, мына чет өлкөдө канча биздин жаштарыбыз Европа тилекке каршы сыртта жүрүп атышат. Кыргызстанда деле ошо өзүнүн билими менен иштебей калган адамдар канча туура. көп болот. Бул жанагы мамлекетибиздин экономикалык абалына байланыштуу да. Себеби алар ал жакта чет мамлекетте жакшы айлык майыналарды алышат, а бизде болсо эми тилекке каршы ушундай болуп атат. Бул биз ишенебиз, бул убактылуу көрүнүш. Биз мамлекеттик кадр кызматы бул жаатта иш алып барып атабыз, аларды кызматка тартуу боюнча. Анан акча маселеси боюнча жанагы тыйынына чейин контроль болуш керек деп. Эми ал акча боюнча укук коргоо органдары бар, эсептөө палатасы бар, финансы жаатында иш алып барган. Ошон үчүн биз финансы жагына такыр кийлигише албайбыз. Если ошо финансы тармагында иштеген адамдар ошол эле жана каржы министрлигинде, экономика министрлиги, да башка ошол салык кызматында иштеген адамдар, биздин кызматкерлерибиз таза иштешсе, мындай баягы коррупцияга жол бербесе, менимче жакшы эле болмок да. Биздин жумушубуздун жыйынтыгы ушу да. Ушундан улам жана бир сөздү баштадым го, бул Борбор Азия жана башка жагдайларда бул мамлекеттик кызматкерлерди, анан муниципалдык кызматкерлерди иштерин жакшыртуу үчүн атайын бир мындай бир иликтөө иштерде жүрөт экен да. Ушундай бир мамлекеттик органдарга ошол эле биздин мисалы үчүн деп коелу, өзүбүздө мисалы үчүн өкмөткө мындай бир жакшы бир сунуштарды айтыш үчүн. Негизичи ушул мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысындагы иликтөө деген барбы? Мисалы үчүн ошолордун иши жакшы үчүн алардын майнасы да жакшы болуш керек деген ушундай иликтөөлөрдү дагы эске алынабы? Биз Совет Европа деген уюм бар, Европа биримдиги деп коет. Мен өзүм мына жеке ошол Европа биримдигинин бир долбоорунда катышып иш алып барып калдым да. Бул ошо Кыргыз Республикасында коррупциянын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу проектиси болчу. Анан ал жакта биз абдан чоң бир мындай жумушчу топ болчу. Бул бүт жанагы мамлекеттик органдардан 12-13 киши. Бул юстиция министрлигинен, башкы прокуратурадан, биздин жанагы улуттук коопсуздук кызматынан, салык кызматынан, фискальный органдар деп коет. Ошолор аркылуу биз иш алып барганбыз. Анан ошол биздин ишибиздин жыйынтыгы менен ушул жанагы коррупциянын алдын алуу боюнча ушул Совет Европанын күчтүү деген ошо эксперттери бизге бир мындай заключение беришкен да.
Кыргызстан мамлекети силер ошол коррупциянын алдын алуу боюнча мындай иш чараларды кылышыңар керек. Могул мыйзамда бул нормалар адам укугуна каршы келет. Ушул норманы карап көргүлө деп. То есть бул баягы мажбурлабайт, бирок сунуш иретинде. Сунуш иретинде. Анан дегиле мамлекеттик кадр кызматы биз жана фонд Хансыз Айделя деген бар. Жанагы жапондордун ЖДС, Жайка деп проект бар. Корея мамлекети менен Койка деген чоң жанагы мекемелер менен биз байланыштабыз. Алар дагы бизге ар дайым жанагы өз сунуштарын берип келет. Алар менен биз ошол мамлекеттик кызматчыларды Японияда окутуу боюнча, Кореяда окутуу боюнча мына коллегам билет, цифраларды дагы билет, бүгүнкү күнү канча кызматкер окуп келди. Мен өзүм дагы окуп келгенмин Кореяда. Жана повышение квалификацияны жогорулатуу боюнча. То есть өнүккөн мамлекеттердин опытын биз алышыбыз керек, колдонушубуз керек. Анан эми экономика жөнүндө сүйлөсөк бул өтө чоң тема да. Бул экономисттер сүйлөсө. Туура. Мен бул жерден сиздердин мындай көңүлүңүздөрдү ушул мамлекеттик кадр кызматынын ролу туурасында айткым келип атат да. Мына сиздер ошол сиздердин ролду мындай мисалы үчүн Борбордук Азияда дагы бир иликтөөлөрдү чогуу жүргүзүп, мисалы үчүн Кыргызстан эмнени сунуштай алат? Мисалы үчүн мамлекеттик кызматты ошол эле башка өлкөлөрдө мындай бир тажрыйбаларын бөлүшүп, мына мамлекеттик кадр кызматын ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин ишин жакшыртуу үчүн момундай сунуштар бар деп, биз ушундай нерселерге катышып атабызбы? Мен ушул жөнүндө сурагым келип атат да. Сурооңузга рахмат. Бизде регионалдык хаб деген бар. Регионалдык хаб мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү регионалдык хаб. Бунун штаб-квартирасы Казакстанда, Нур-Султан шаарында. Ошол жакта ал регионалдык хабка 38 мамлекет кирет. Анын ичинде биздин кошуна мамлекеттер дагы кирет. Биз былтыр эле 2019-жылы конференция өткөзгөнбүз Бишкекте. Ошол жакка 10дон ашык мамлекеттин өкүлдөрү келип, бул баягы эме боюнча, сан эриптештирүү боюнча ушундай конференция өткөзгөнбүз. Биз баягы салыштырып көрсөң билинет экен да, сан эриптештирүү боюнча биздин пландар боюнча биз бир топ эле алдыдага кеткен. Муну ачык эле айтышыбыз керек да, алдыга эле кеткенбиз. Ошол эле биздин кошуна мамлекеттер болсун, кээ бир кошуна мамлекетибиз бизден калбай келатат. Аларда мындай каражат тарабынан аларга тынбай акча бөлүнүп турат. Ошон үчүн алар алдыда ойлогон оюн эле ишке ашырылат. Биз ойлогон ойлорубуз бар, биз ишке ашыруубузга бир аз убакыт керек да, каражат тартыштуу болуп калат. Мындай айтканда биз ошол башка мамлекеттерге салыштырмалуу ошол эле мамлекет кызмат тарабы боюнча, мамлекет кызмат боюнча дагы биз бир топ эле алдыга кеткенбиз. Биз 2015-жылы Көлдө дагы конференция өткөзгөнбүз. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо боюнча. Анда дагы ошо бир 15ке жакын мамлекеттин өкүлдөрү келген. Эстониядан болсун, Кореядан, Америкадан, биздин кошуна өлкөлөрдөн, Грузиядан келип, биз презентация кылганда биздин системаны булар айткан, силер аябай мындай алдыга кетипсиңер, биз силерден үйрөнө турган көп нерсе бар экен деп. Ушинтип мен ушул сөздү уккум келип атканда, анан эми мына оптималдаштыруу маселеси да коюлбадыбы? Оптималдаштыруу маселесинде мамлекеттик кадр кызматынын ролу аябай жогору да. Мына сиздер биринчи ушул анализ жүргүзөсүздөр, мисалы үчүн кайсы жерде кайсы орган мисалы үчүн ашык, кайсы жерге муниципалдык кызматкер дагы керек, мындай анализдерди жүргүзүп, анан баягы оптималдаштыруу, реформалоо келгенде мындай кадр кызматынын сунушу да эске алынат да, туурабы? Анан ушул жагдайда да жумуш жүрүп атабы азыр? Мына сиздерге ушундай милдетти да койду да. Азыр оптималдаштыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссияга биздин директордун орун басары Тарбинский Александрович өкмөттүк комиссияга ал кирген. Мен билишим боюнча ал комиссия азыр ишин бир аз токтотуп турат окшойт. Эмнеге дегенде бизде алдагы реформалар, чоң реформалар күтүлгөн жатат. Ошол реформалар болуп бүткөндөн кийин, туура шайлоодон кийинки учурларга дагы ошондон кийин ишке ашырабыз деген немелер бар экен. Иш пландары бар. Ал боюнча мен толук азыр комментарий бере албайм. Эмнеге дегенде ал жумуш топ билет, азыр айта албайбыз. Рахмат, жакшы. Анда негизи бизде жанагы карьералык кадрлар резерви деген өзү мындай бир ордунан козголду, Бул нерсе дагы буюрса
бул дагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтери менен биргеликте ишке аша турган жагдайбы ушул дагы, жана сиздер сөз баштап кетпедиңерби? Сурооңузга жооп берейин. Бул бүгүнкү күнү реалдуу мамлекеттик кадр кызматы биз толук иштеп жатабыз. Жана биздин радио угарманыбыз айтып кетти, ошо Айыл чарба министрлигинин орун басары боюнча. Эми кантип дайындалды, каяктан дайындалды, бизде андай маалымат жок, бирок ушул жана карьералык резервди түзүүнүн эң баягы түпкү максаты ушул да. Көчөдөн бир таанышың эмес же тууганың эмес же бир жердешиң эмес, ошол жанагы карьералык резервден дайындалсын деп атабыз. Ал жерге татыктуулары кирсин деп атабыз. Мына бизге бүгүн эле дүйшөмбү күнү аппараттык жыйын болот. Аппараттык жыйына биздин жетекчибиз тапшырма берди. Ошол карьералык резервдин турган адамдар боюнча анализ жасап чыккыла деди. Кимдер алар, кантип кирип калды, мындай эмгек стажы барбы, билими кандай. То есть биз полный анализ кылып чыгып, ал боюнча өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Ошондуктан бул реалдуу ишке аша турган бул долбоор экен. Бизде бир угарман бар экен айтылып атат. Бизде азыр 2 мүнөт убактыбыз калды. Эфирибиздин бүткөнүнө сурооңузду бериңиз, угатабыз сизди. Талайыңыз жалайгүл. Саламатсызбы? Жакында болгон жаңылыгыңар менен. Чоң рахмат. Бишкектен эсен. Мен бир 2 ойду айтайын дегем, оптималдаштыруу боюнча. Айтыңыз. Бизде мен баламан жашмын деп 90га чыгабы, 80ге чыгабы деле иштеп жүргөндөр бар да. Оптималдаштырууда эң биринчи ошолорго рахмат сизге деп айтып туруп, пенсия урагына келгендерди 60тан аштыңбы, 63төн. Жакшы барыңыз деп турган Ленин ордени барбы, же Манас ордени барбы, ошолорго карабастан кетирип, себеп дегенде алар бере турганын берди, айта турганын айтты. Алардан эч кандай бир жаңы идея чыгышы мүмкүн эмес. Адам ошондой жаралат. Алар билем, Кудай эле башкача жасап койсо 1-2 кишилерди. Ошолорду кетиш керек. Анан эле бечере аркасында бир поддержкасы жок. Анан тигиден коркуп, анан бул улуу киши эле антип жүрө бере турган болсо бизге эч ким келип бир оптималдаштырып жасап бербейт. Ошол өкмөттүн токтомун токуй турган ошол мына госкадр кызматкерлери. Булар өтүмдүүрөөк сүйлөп, акылдуураак бир нерсени айтса, анан бир жылыш болушу мүмкүн. Бул биринчи айтарым да. Анан оптималдаштырып жогору жакта каракса эмне дейт экенсиң деген ошолорду тоскө интересин тургондон эч нерсе өзгөрбөйт. Рахмат Эсен агай. Экинчи оюм жана айтып кетпеди окуу тууралуу. Эми азыр ар кандай өкмөттүк мекемеге барсаң, баары жогунун астында бирден же 2ден компьютер. Эштен кирген кишиде карап койгон адам жок. Ит келип атабы, чал келип атабы, байкуш кемпир келип атабы, кичке бала жок, кандай көңүл бурган адам жок. Ошон үчүн 1000 жолу окутса дагы эң биринчи адамга адамдай мамиле кылганга, адамга адамда жооп бергенге үйрөнүү керек. Компетенттүүлүккө үйрөтсө, анан булардын баягы госзаказ программаны түкүнчө кишке мынча сом айлык бергенден адам тажап бүттүк да, аны салмай сөздүн да кереги жок. Рахмат агай, жакшы ой сунуштарды айттыңыз. Азыр Медербек менен Алмаз мырзанын ойлорун айтып жыйынтыктайлы. Кандай дейсиз бул кишинин оюна? Бул киши жакшы ойлорду айтты. Оптималдаштыруу боюнча мен айтпай эле коеюн. Тийнимөө боюнча, окутуу боюнча баягы биринчи айтып атпайбы, мындай моралдык жактан окутсаңар деп. Ооба биз тиги этика боюнча дагы комиссиялар бар. Ар бир мамлекеттик органда биз ал этика боюнча дагы окутууларды да жүргүзүп келебиз. Эми бул нерсе бардыгы эле бул мамлекеттик кадр кызматынан көз каранды эмес. Үй бүлөдөн, бул бала бакчадан, бул мектептен, бул университеттен. Бирок ошого да акцент кылып коюш керек экен да. Ошого да акцент кылып коюш керек. Биз иштейбиз мунун үстүнөн дагы. Рахмат. Эми сизге сөз берейин десем, мага берилген убакыттын аягына чыгып калганын айтылып атат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Биз бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматты кантип жакшыртабыз, мына ушул мамлекеттик кадр кызматынын жасап аткан иштери туурасында бүгүн сөз кылдык. Биздин студиябызда мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Абдукуров, ошондой эле ушул эле мекеменин эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы Медербек Исраиловдун катышуусунда сөз кылдык. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бизди уккан угармандар, сиздерге да эсенчилик, жаңы жылдык жакшы маанайларды тартуулайм. Саламат.